Айтыңыздарчы, Кыргызстан эгемендик алгандан бери Кыргызстандын жолдорун куруу үчүн канча каражат өлчөмүндө кредит жана грант алышты? Минфин сизде жок бу маалымат? Бул сизге тиешелик го дейм. Бул маалыматты мен алып келбептирмин азыр, так айта албайм. Мен айтып берем азыр. Так, 96 жылдан бери биз кредит боюнча 2 миллиард 148 миллион, грант боюнча 212 миллион алдык. Эгемендик алгандан бери Кыргызстандын жалаң жолдорго алган кредиттин саны 3 миллиард 750 миллион доллар болот. Эгемендик алгандан бери. Анын 3 миллиардты бул кредит, 700 миллиону гана доллары гана бул грант. Мына ошол салынган жолдордун бардыгы 1 километрине айланганда канчадан айланып атат? 1 километр жол бизде Кыргызстанда орточо канча менен айланып атат? Мен айткандай 96 жылдан бери биз мен айткан цифраны алдык и ошого 2000 1 километр жолдун орточо баасы канча болот? Ошону айтып бергилечи. бүгүнкү күнгө 2079 километр салынган. Себестоимость километрдики. Токтоп туруңуз, Дастан Артысбекович. Мен булардан жолдун немесин эмес, мен жолго кеткен каражаттын көлөмүн сурап атам. 1 километр жол 1,5 миллион доллар болобу? Ушундай болот атпайбы биздеги акыркы эсеп боюнча? Но это ар бир проекттин баасы өзүнчө да. Кептин баардыгы ушул жакта жатпайбы? Силер фаза кылып өткөрүп атасыңар. Маселен, 3-4 фазага бөлүп туруп, эл аралык тендерлерди өткөрүп атасыңар. Бизде Германиянын, Испаниянын, же болбосо Австриянын, Чехиянын катышпайт. Бизде бир Кытай менен эле Кореянын, Түркиянын командалары, фирмалар катышып атпайбы? Мунун бардыгы коррупцияда. Кытайда 1 километр жол 900 миң болот атат. 1 миллион долларга жетпейт. А бизде 1,5 миллион доллардан 1 километр жолдун орточо баасы болот атат. Талас Тарас суу самыр жолдун 3-чү фазасы боюнча эмне үчүн 2 жыл кечиктиңер? Ким күнөлүү? Ал боюнча проекттин руководители бар. Эркин Осоев. Эркин Осоев. Ошол Ислам Электробанк Орпанын жетекчиси. Контракт боюнча курулуш иштеринин мөөнөтү 26 декабрь 2017 жыл болчу. Ошол убакытка чейин негизги жумуштар асфальт 30 км толугу менен, көпүрөлөр, түтүкчүлөр жана башка жумуштар бүткөрүлгөн. Анан ошол убакытта гарантиялык мөөнөткө берилген. Андан сырткары ошол жергиликтүү жашоочулардын, анан башкалардын суранычы боюнча кошумча жумуштарды аткарганга донорлордон ушул макулдугун суранганбыз, макулдугун берген. Ошого дагы кошумча мөөнөт берилген. Азыркы учурда ошол кошумча жумуштардын 5% ушундай жумуштары калган. Ал мына тротуарлардын асфальттоосу основаниясы жасалган. Светофорлор, 9 светофордун ичинен 6 жасалып, 3 жасала элек. Башка дорожный обустройство деген жумуштар. Ошолор бүткөрүлөт. Ушул жылдын аягына чейин донорлор расмий түрүндө ошол декабрдын 31-ине чейин ошол жылдын мөөнөт берген. Азыркы учурда жумуштар жасалып атат. Эң негизги себеп эмнеге кармалган? Подрядчынын, мурунку субподрядчынын ортосунда чарба финансылык проблемалар болуп, счеттор арест болуп, ошонун негизинен токтоп калган жумуштар. Бирок подрядчы азыр өзүнүн каражаттарын алып келип бүткөргөнгө аракеттерди кылып атат. Кыскача маалымат ушундай.
калптын барын айттыңыз. Мен сурап атам, эмне үчүн 2 жылга кечикти, ким күнөөлүү деп? Эл күнөөлүүбү? Жергиликтүү элге шылтап атпайсыңбы? Руслан Ильич, мен түшүндүрүп атпаймынбы? Эмне түшүндүрүп атасың? Подрядчынын счетуна арест коюлган. Жергиликтүү элдин күнөөсү жок да. Туурабы? Туура. Ана эмне сиз жергиликтүү элдин суранычы менен иштер дагы көбөйтүлүп кетти? Кошумча жумуштарды айтып атам. Кошумча жумуштарды аткарганга суранган. Ошону биз донордон суранганбыз, макулдугун берген, ошону аткарып атабыз. Ошонун ичинде кошумча тротуарлар бар болчу, светофорлор, таласка кире бериште арка бар болчу. Токтотуңуз, жомоңуз, мен сизге так айтайын. 1 километр жол 40 метр алдындагы автобустун албай туруп басып кеткенсиңер. Мына Абдөк билет. ГКМ иш козгоп туруп анын счетун арест кылды. Чакыр Яппин качып кеткен. Чакыр Яппин $5 миллион алып, 17 миллион долларга, 12 миллион долларга берип коюп кетип атпайбы? Бир техникасы жок келбеди Чакыр Яппиңер. Эмне адамдын башын өртөп атасыңар силер? Жол бүткөн жок 2 жылдан бери. Сизге кылмыш ишин козгоп камаш керек болчу. Сиз күнөөлүүсүз. Ошол кезде сиз зам министр болчуңуз. Жолдун бүтпөй калгана ири. Рахмат. Биринчи микрофон процедурный. Маалымат берип коеюн. Азыр бересиз. Биринчи микрофон. 10 секунд кечирет, 10 секунд сурап атат. Урматтуу министр, сиз өткөндө айттыңыз да иш жүрүп атат деп. Иш жүргөн жок да, мына таласка төрага деле барат, мен деле барат. Жок дейм жумуш. Не отуруп алып калып айтып атасыңар? Тротуар болгон жок. Кышка чейин болбойт. Майрамыңыздар менен куттуктайм, сөзсүз түрдө. Ар бир милицияда иштеген ишкерлерибизди, анан милицияда иштеп кеткен коллегаларымды куттуктап кетким келет. Азыр Акив пресске чыгып атат, бир топ адамда коллегаларым иштеп кетиштир. Бирок менде мындай суроода түшүндүрүп берсеңиздер, эгер мисалы бир кылмыш топтун мүчөсү бир жараныбызды коркутуп жатса, же бир кылмышкерге мындай ошол күбө болуп калса, кантип коргойсуздар? Бул мыйзам кантип иштейт? Эскертүү беребиз деп мына статьяларда жазылып турат да, ошол коркуткан адамга эскертүү. Телефон чалып, ай, жолобо, тийишпей буга деп айтасыздар. На практике кандай болот? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Министрдин, ички иштер министринин орун басары Асан апай. Микрофон жакыныраак ала аласызбы? Сиз берген суроо боюнча мыйзамдын 6 беренесине жазылган коопсуздук чаралары депчи көрсөтүлгөн. Бу жерде 10 пунктта турат. 10 пунктун ичинде бул жеке кайтаруу деген пункттар бар. Анан жашаган жерин башка жака көчүрүү деген, сырт түстүлөрүн өзгөртүү, анан иштеген кызмат ордун жана окуган жерин өзгөртүү дагы ушундай пункттар бар. Бүгүнкү күндө чынын айтсак, ушул пункт эмелер менен биз иш чараларды алып баратабыз да. Бул жерде деген расмий эскертменин формасын жана мазмуну Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аныкталат дейт да. Сиз айтып атасыздар, эскертүү берилет. Ошо мен сурап атам да, бул кандай түрдө жасалат деп да, кичине түшүнбөй калдым сизде. Биринчи эскертүү берилет. Биринчи устный түрдө ошол ОПГ мүчөсүнө чалып айтасызбы, жолобо деп, Кандай кыласыз? Биринчи, если ушундай биз кайтарып аткан жаранга коркунуч келсе, биз мындай тергөөчү же сот же прокурор эскертүү кат эмесине эскертүү берилет. Кантип эскертесиздер? Телефон чаласызбы, кат жазасызбы, өзүңүздөргө чакыртып аласыздарбы? Ну, берде биздин иш боюнча ар кандай эмелер менен бар. Если жакын жана биз берде жазат, жакындап келсе, то биз мындай эскертүү берип, если ал коркунуч келтирип эметсе, анда анын жанагы сөздөрү кайсы статья уголовный кодекске жатат, ошого карата эметебиз да. Хорошо, каржы маселесин айтсаңыздар, Атайы деген башка жашыруун жерге көчүртүп алабыз деп атасыздар да. Буга канча бюджет кетет? Болжомдуу мындай расчеттор болду беле? Анан бир адамды коркутса, үй бүлөсүн коркутса, жакындарын коркутса, бунун баары финансылык каржы да. Маселеси кандай кылып чечилип атат? Бул маселе боюнча Министерство финансов менен бизге бөлүнгөн ички иштер суммасы канча болуп атат? Ну, мындай караганда бир жаранды кайтарыш үчүн бүгүнкү күндө 426 000 сом кетилет да, если мындай карап. Канча миң сом? 426 000 сом. Бул бир жылга берилеби? Бир жылга ушундай бир жаран десек, биз кайтарып эметсекчи. Ошондо бир жаранга расчет менен кандай болжолду бюджет кантип саналып атат?
кантип санап атасыздар? Центрде бир квартиранын арендасын санап атасыздарбы? Же Баткендеги бир квартиранын арендасын санадыңызбы? Расчеттор кандай жасалды? Ошонун сиз айткан ошо квартиранын арендасы да башка эмелер дагы бар, жанагы транспорттун каражаттарын жанында сотрудниктердин дагы зарплатасын карата ошо баарын кошуп бүгүнкү күндө ошо примерно ошондой баага келдик да. Мындайда мен мыйзамды толугу менен колдойм. Абдан керектүү мыйзам. Мен ойлойм бул жаңы эле ишке ашырылгандыктан биз практикада көп нерселер дагы дополнительно киргизет окшойбуз, өзгөртүүлөр болот болуш керек. Ийгилик иштеш керек, жарандарыбызга жардам бериңиздер. Рахмат. Рахмат.